Достор салам, жаңы жылыңыздар менен келе жаткан. Мен бир нерсеге токтолуп кетейин деп атам. Азыр жаңы эле мынакей Бакан айылында Шыңал Сүтбек атынын актовый залында өткөн көгүлдүр от кечесине катыштык. 1981 жылкы акелерибиз уюштуруптур. 1982 жылкы акелерибиз эстафетаны алышты. Анан 1980 жылкы акелерибиз дагы келип белек тапшырышып атат. Айтор мен айта турган нерсем ушу. Айылдын ынтымагына аябай суктанам. Ар дайым эле ушу ынтымакта болуп, айылыбыздын өнүгүүсүнө биргеликте салым кошо берели дейт элем. Ушундай жакшы күндөрдө бирге күбө болгонубузга аябай кубанычтабыз. Элимде болсо ынтымак усаңда кетпейт, ырыспак деген сөз бар. Мына ошол сөздү утурлай ынтымакта жалпы айылдын өнүгүшүнө биргеликте салым кошуп, мына ушундай маданий иш-чараларда биргеликте мына ырдап, бийлеп, ак элечек апаларыбыз өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап айтор жогорку деңгээлдеги сонун маанайда көгүлдүр от кечесине күбө болдук. Рахмат барыңыздарга. Мына уюштуруучулар, айыл башчыбыз сөз сүйлөп, аксакалдарыбыз сөз сүйлөп, депутаттарыбыз келип сөз сүйлөп айтор жагымдуу бир иш-чарага күбө болдук. Негизи эле ошо элибизде ынтымак боло берсин, айылыбыз ар тараптан өнүгө берсин. Негизи ушу уюштуруу иштерине негизи айтат го мындай 5-6 кишинин эле башын бириктирип чай бериш, бир иш-чара уюштуруш аябай мындай татаал жоопкерчилик талап кылат. Мына жалпы Бакыян элин чогултуп ушул көгүлдүр от кечесин уюштурган бул жерде эми баардыгы эмес, бир нече эле агаларыбыз уюштуруптур. Мындай аз сандагы эле агаларыбызды көрүп атабыз. Ошол агаларыбыздын ишине ийгилик, үй бүлөлүк бакыт таалай, ден соолугуңуздар чың болуп, алдыдагы жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошо биз дагы Кара Бура айылдык кеңештин атынан келип, куттуктоо сөз айтып, белегибизди берип, азыр чыгып баратам. 30 декабрь 2024 жыл. Бул ошол видеодо башында айткандай, ушу айылыбыздын ынтымагына суктанып, чын жүрөктөн айтылган сөздөр. Ийгилик болсун.